Бул дүние убактылуу жашоо экен. А дүние матаун. Бул дүние бир ушундай эле бир чүпүрөк сыяктуу нерсе экен да. Көрдүңүздөрбү? А бирок а дүние мазраатул ахира. Бул дүние болсо ахиреттин болсо бир эгин жайы боло турган болсо, ошо эгин жайдын дагы эң бир мүмкүнчүлүк сезону мына балким ушул түндүр. Көрдүңүздөрбү? Ушул түндү эме кылып калбайлы. Анан кийин аталар отурат бул жерде, аталардын дуалары балдарга түз кабыл болот экен. Анткени аталар тирүү болсо балдарыңыздарга ыйман тилеп калыңыздар биринчи кезекте. Ыйман тилейли иншалла. Ыйман болсо башка нерсенин баарысы болот экен. Анан такыбачылык. Такыбачылык сурашыбыз керек экен. Астагфиру билlah. Мен яттакиллаха яджал лаху махраджа ва ярзуқу мин хайсу ла яхтасиб. Кимде ким Аллахтан корко турган болсо, Аллах Таала ага ушундай бир мүмкүнчүлүктөрдү берип коет. Ойлогон жагынан рызыклантып коет дейт. Көрдүңүздөрбү? Такыбачылыкка көп маани берели иншалла. Анткени бул дүйнөдө биз жөндөн жаралып калбаптырбыз. Алла Таала айтып атпайбы? Афа хасибтум аннама халакнакум абаса ва аннакум илейна ла туржаун. Силер бул дүйнөгө жөндөн эле ушундай бир жаралып калдык деп ойлойсуңарбы дейт. Жок. Биз бул дүйнөгө эмне үчүн жаралдык? Биз бул дүйнөгө Алла Таалага ибадат кылыш үчүн жаралган экенбиз. Демек, ибадаттын дагы өзөгү, маңызы, негизи, эң бир сезону балким мына ушул кадыр түндүр. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах субханаху ва таала бардыгыңыздардын кылган дуаңыздарды, кылган ибадатыңыздарды, зикирлериңиздерди, фикирлериңиздерди, тафаккурларыңыздарды, тообаңыздарды иши кылып бардык кылган жакшы амалы, кылган хайыр ихсандарыңыздарды бардык Кудай Таалам өзү кабыл кылган болсун иншалла. Эки дүйнөдө назар салып, экинин өзү бактылуу кылган инсандардын катарына койсун. Анткени Аллах субханаху ва таала мына ушул түнү сиз менен бизге эгерде назар сала турган болсо, анда бизге бардык нерсе иншалла акыреттин көйгөйү чечилет. Акыреттин көйгөйү жөндөн чечилбейт экен. Бейиш арзан эмес экен. Бейиш деген кымбат экен. Ага буттарды талытып, таравих намаздарында түндөрү таравих намазда туруп, ыйлап дуа кылып кылышыбыз керек экен. Анан дагы дуа кылганда, Аллахым, бизди караңгылыктан, жахилдиктен, билимсиздиктен, текебейчиликтен, түркөйлүктөн, акылсыздыктан, адашуучулуктан, жаман иштерден, жаман сөздөрдөн, жаман кошуналардан, жаман адамдардан алыс кылып туруп мага бүтүндөй пайгамбар сүйгөн, Аллах сүйгөн амалдарды, досторду, кошуналарды мага насип кыла көр деп дуа кылышыбыз керек экен. Бул жашоо жана айтканда убактылуу жашоо экен. Убактылуу жашоодо биз кудум эле баягы кербен кетип атып, жолдон өтүп кеткен сыяктуу өтүп кетет экенбиз. Эртең эле кетебиз. Бул жашоо мынакей, биз төрөлдүк, орто жашка келдик. Эртең карыйбыз, балким ага чейин эле кетип калышыбыз мүмкүн экен. Азраил периште келип бизди бөлүп сен жаш элең, сен туруп тур, мен мына картаңда алайын дебейт экен. Бешиктеги жаткан бала деле кете берет экен 90 жаштагы абышка турса делечи. Ал деген өлүм деген айтып келбейт экен. Бирок ошого биз өлүмгө даярдык көрүп, өлүмдү эстеш керек экен. Өлүмдү эстеген аябай жакшы нерсе. Өлүмдү эстебей койгон эң коркунучтуу нерсе экен. Өлүмдү эстеп биз барабыз ошол жака. Акыретке даярдык көрөйүн. Мана кадыр түн кечелеринде ыйлап дуа кылып калайын. Ошо Кудай сактасын, күйүп турган тозоктун отунан сактай көр деп Кудайдан дуа кылып калайын Кудайым. Менин толтур аманатым бар эле, колумда турган шакирттерим бар, же болбосо менин ата-энем бар. Ошолордун мас'улияттары менин колумда эле. Кудайым бирөөсүн капа кылып алдым, туура эмес сүйлөп алдымбы, бирөө менен мамилени туура эмес кылып алдымбы? Бүт ойлоп чыгалы иншалла. Анан дагы ниетти бекем кылалы. Ниет аябай жакшы нерсе. Ниетиңиздерди жаңылап алыңыздар. Себептин айтып атпайбы хадистерче? Иннамал амал бин ният ва иннама ликулли имрин ма наваху. Бардык амалдар ниетке жараша болот. Адам өзүнүн ниетиндегисин табат деп. Жакшы ниет кылалы иншалла. Жакшы ниет жарым рызкы деп коет эмеспи? Ошон үчүн жакшы ниет кылганга аракет жасайлы иншалла.